Сокулукта оозу скотчтолуп, колу буту байланып, жылаңа чабалда табылган өспүрүм кыздын окуясы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Жүрөктүн үшүн алган бул окуя социалдык тармактын колдонуучуларынын нааразычылыгын жаратууда. Алардын бири ата-энеси издеп телефонуна чалып сарсаана болуш керек эле кечиккене десе, бийликке сын айтып койдуң деп кемпир чалдарды кууп камашат. Күндөн күнгө балдарга, кыздарга болгон зомбулук көрсөткөндөрдүн саны өсүүдө дейт дагы бир интернет колдонуучусу. Дагы бир зорлуктаган тарапка өлүм жазасын колдонууну туура көрүүдө. Колу сынса эмне дейбиз, бир гана асып же атып эле өлтүргөн мыйзам чыкпаса, ушундай адамдар оңолбой калды го. Азайбай эле күндөн күнгө саны өсүп эле жатат. Элдер көрө турган жерге асып коюш керек эле. Элдерге көргөзүп сабак боло тургандай кылып дейт. Бакпа ата-энеси жазалансын, 7-класс болсо дагы деле балада деп өспүрүм кыздын аянычтуу тагдырына зээндери кейишти. Эскерте кетсек, окуя 24-октябрда катталып, чүйдө окуучу кыз колдору, буттары байланган абалда табылган. Анын коңшулары көрүп калганын облустук ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашкан. Иштин тергелиши Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлү астында жүрүп жатат. Ошондой эле балдардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик уюмдар тартылды дешти милициядан. Ал арада жалпыга маалымдоо каражаттары жабырлануучу кыздын ата-энеси багып алганын, окуучу кыз башына сокку жегенден кийин эс учун жоготконун, муну ким кылганын байкабай калганын айткан. Ал ортодо өлкө башчы Садыр Жапаров Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгына барганда аны тургундары өзгөчө макташкан видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда президенттин тургундар менен кол алышып, учурашып жатканда мактоо сөздөрүн угуп жатканын көрүүгө болот. Сиз лампочка эмес экенсиз, сиз прожектор. Сиз лампочка эмес экенсиз, сиз прожектор экенсиз деген президент менен учурашкан апанын сөзү көңүл чордонунда. Бири бул апанын ажоого карата мындай пикирине пактакор экенсиз десе, дагы бири ошол үчүн көп цветти өчүрбө деп койбопсуз апашка деп какшыктаган. Ал эми башкалары чын жүрөктөн чыккан сөз деп баалап, иштеп жаткан үчүн айтып жатат да апалар. Качан башка президенттер ушинтип иштеди эле дейт. Бирок ортодо өлкөнү кош бийлик башкарып жатат деген пикирлер да жок эмес. Ай билбейм, Ташиев эле бийлеп атат го. Кош бийликтин эмне кереги бар эле? Ушул Садыр Ташиевден абайлап оолак болушу керек эле да. Бул менин жеке оюм дейт. Журналист Канышай Мамыркулованын Кыргызстандын АКШдагы элчиси тууралуу Фейсбуктагы билдирүүсү кызуу талкууда. Ал астафралла, кут болсун, оорубасын деп Кыргызстандын АКШдагы элчисинин көзүн жасаткан сүрөтүн жарыялады. Сүрөттү көргөн интернет колдонуучулары сурмалуу болуп калган турбайбы көздөрү? Көздүн алдындагы шишикти алдырганбы ошондо? Сурмам жок деп кичинесинен өкүнүп жүргөн неме го дейм, комплекс болуп деп пикирин калтырышууда. Ал сиз кандай ойдосуз, өз пикириңизди калтыра кетиңиз. Эфирде эмне кеп берүүсү болду, кийинки берүүдө көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Нур Пресс чындыктын изи менен.